Кадамжай районуна караштуу номер 9 Абдыкадыр Орозбеков атындагы орто мектебинин мугалими Атабекова Бактыгүл кыргыз адабияты сабагынан 5-класстарга 4-чейрек үчүн түзүлгөн 3-сабак боюнча сабак өтөбүз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы Райкан Шукурбеков. Тоо эчки. Сабактын максаты окуучулар акындын өмүр жолу чыгармасы жөнүндө маалымат алышат. Сөз байлыгын, логикалык ой жүгүртүүсүн өстүрүшөт. Мекенди сүйүүгө, табият менен таттуу мамиледе болууга тарбияланышат. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабакка кунт коюп, угуп отуруп, китебибизди ачып 185-бетке көңүл бөлөлү. Райхан Шукурбеков Талас өрөөнүндө, Кара Буура районунда, Ак Чүй айылында малчынын үй бүлөсүндө 1913-жылы туулган. Ата-энеден эрте ажырап, Жөө Олуя Ата шаарына келип, ал жерден 1923-жылы 26-жылдары мектеп-интернатта казакча окуйт. 1936-жылы филармония театрында бөлүнгөндө көп жылдар бою ошол уюмдун адабият бөлүмүнүн башчысы катары ал жерде Мураталы, Калык, Алымкул, Осмонкул, Саякбай, Атай, Карамолдо, Ыбрай, Ысмайыл өңдүү залкарлар менен иштеп, алар үчүн термелерди, интермедиаларды жана башка ар кандай тексттерди жазат. Жер жөнүндө анда эмесе силер балдар чыгармалар менен таанышып кеткиле. Райхан Шукурбеков кайсы чыгармаларды жаратты? Жер жөнүндө термеси, Жинди суу, Кыз менен жигит, Насият терме, Беттешүү жана башка ушул сыяктуу көптөгөн чыгармаларды жараткан. Бүгүн биз силер менен тоо эчки ырын өтөбүз. Тоо эчки бул эмне? Балдар, тоо эчки бул ача туяктуу мүйүздүүлөр тукумуна кирет. Кыргызстандын тоолорунан тоо эчкини кездештирүүгө болот. Ал аскалуу бийик тоолордо үйүр менен жашашат. Аска жарга оңой чыгып шамдагай келишет. Анда эмесе ырга көңүл бөлөлү. Улагын тоо эчкинин мерген атты, күлүк ок жаш улакты тырпыратты. Энесин кылчаң артын карап, сыркырап, ичи күйүп бара жатты. Кабагын бекем түйүп, кеги бардай тиштенип, мерген карай теки жакты. Түбүнө бир арчанын тура калып, тоо эчки мөлтүлдөтүп төктү жашты. Диркиреп жалбыракка жаан болуп, байкуштун желесинен сүтү акты. Анда эчки кетпеймин, кең алатоо качып сенден. Жамандык кимин көрдүң, кана менден. Айылдан койчу жалдап, жалкыттымбы? Мынчалык не кегиң бар, айтчы мерген. Биз деле Алатоонун малыбызго жайылып аскаларда күнүн көргөн. Тоо эчки көбөйөбү тоо ташынан. Тентектер кырып турса тууган төлдөн. Дегендей тоо эчкинин акты жашы, сүйөнүп куу арчага муңдуу башы. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбыз силерге түшүнүктүү болгон болсо, мен силерге суроолорду берейин.
Акын тоо эчки деп кайсы жаныбарды айтып жатат? Мерген жана тоо эчки булардын душмандыгы эмнеде? Тоо эчкинин кайгысын акын кандайча берет? Демек балдар, бүгүнкү сабагыбыз боюнча ырды жаттап, көркөм айтып берүүгө даярдангыла. Интернет булактары аркылуу ырды көркөм айтып бересиңер. Анда эмесе көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Саламатта калгыла.